рассрочкага буюм алса болобу, телефон сыяктуу. Бул балдар сооданын дагы бир түрү, рассрочка деген соода көбөйүп кетти бүгүнкү күндө. Соода эки түрлүү болот негизинен. Жакшылап түшүнүп алгыла. Биринчиси нак соода. Нак соода кылдың, акча бердиң, товарды алдың. Буну нак соода деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Экинчиси насия соода. Акча бересиң, товарды кийин аласың. Насия соода. Экөө тең жайыз. Нак соода да жайыз, насия да жайыз. Бирок бүгүнкү күндө насиянын дагы бир түрү көбөйүп кетти балдар. Рассрочка деген түрү көбөйүп кетти. Буну мөөнөтүн узун кылып туруп, анан акырын бөлүп төлөйт. Мындай көрүнүш илгери аз болгон балдар. Азыркы доордо аябай көбөйдү. Адамдар эмне кылат? Бирнекени алат дагы 2 айга, 3 айга, 6 айга, 1 жылга алат. Анан акырын төлөп берет. Ушул соода жайызбы, жайызбы деген суроо көп келет. Бул соода жайыз балдар. Бул дагы насиянын бир түрү, жайыз. Бирок негизи шарттарын эске алыш керек. Эң биринчиси балдар, насия соода болгондо рассрочкага мөөнөттү белгилеш керек, биринчи шарты. Канчага алып атасың? 3 айгабы, 6 айгабы белгилеп коюш керек. Мөөнөттү белгилегенден кийин аны өзгөрткөн болбойт эми. Түшүнүңөрбү? Аны өзгөрткөн болбойт. Мөөнөт белгиледиң, кийин 6 ай төлөй албай калдың, эми дагы кошуп коеюн, үстүнө акча кошуп бер деген болбойт. Муну түшүнүп алгыла. Мөөнөт белгилеш керек, биринчи маселе. Экинчиси, ошо мөөнөт бүткөндөн кийин төлөй албай калса, үстүнө пайыз албаш керек. Түшүнүңөрбү? Эгер үстүнө пайыз албаса, мында рассрочка соодалары болот. Мисалы бир адам телефон алды, 3 айга алды. Нак алсаң 1000 сомго аласың, 10.000 сомго аласың. Насия алсаң 12.000 сомго берем деди 3 айга. Жайыз. Эми сен аны 3 айда ай сайын 3000ден төлөп барып төлөп бүтөсүң. Жайыз. 3 ай төлөй албай калган болсоң, вакыт түгөгөндө келип алып эми сен төлөй албай калдың, сага дагы 1 ай кошомун, 1 ай мөөнөт беремин, ушуга акча кошуп бересиң десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Күллү карзын жар нафан фахубариба. Ошон үчүн рассрочкалардын бардыгында мөөнөттү так көрсөтсүн, 6 айлыкпы, 3 айлыкпы келишим бекем болсун, келишим түзүлсүн жакшылап. Экинчиси мөөнөт өтүп кеткен болсо, төлөй албай калса, үстүнө пайыз кошулбасын. Ушул эки шарт табылса, бул соода боло берет.